Кыска кийинген кыздар көчөгө сулуу болуп жасанып чыгып помадасын баягыдакай тымнакка бирдекелерди койгучтарын коюп чыгып аткан кыздар маселесинде мисалы суроо жооп кылып мисалы үчүн эме кылса ата энелери сүйлөшө турган болсо азыр жашмын деши мүмкүн, сулуумун деши мүмкүн, ооба айтышы мүмкүн ар кандай шылтоолорду. Бирөөлөр айтат сулуулугун мактаныш үчүн көчөгө жасанып чыгат. Бирөөлөр айтышы мүмкүн ушул кийген кийимдериме туура келсин жасанганым деп. Бирөө ошол атайын жигиттерим бар, ошо жигитиме жасанып чыгамын деши мүмкүн. Дагы бирөөлөр ушул алдыдагы мисалы байкайсызбы? Ошол эки жанында бүт сулуу эмес кыздар, ал эми сулуу кыз ортосуга түшүп алат. Подружкалардын алдында өзүн өйдөрөөк, жогорураак көрүштү каалаган кыздар жасанып чыгат. Булар не десеңиз, бул эң биринчи текебирликтин белгиси да. Текебирлик моюн көтөрүү дегени, баш көтөрүү дегени. Биз сулуулугубуз менен эч кимди таң калтыра албайбыз, мекендештерим. Бул сулуулук чирип кете турган нерсе. Эртең жашыңыз кичине өтсө кете турган нерсе. Да, азыр сулуусуз, жашсыз, 18 жаштасыз, красавицасыз, фигураңыз бар, сулуулугуңуз бар. Койгон помадаңызга балдар алданып кичине акча берип коюшу мүмкүн, кичине эки жакка айландырып коюшу мүмкүн, кичине эки жакты көрсөтмүш болуп, неге сулуулугуңузга эртең ал сулуулук 2-3 жылда кетет. Бирок сиз турмуш деген нерсени ойлобой атасыз. Сиз азыркы учурда жаштыгыңызда мындайча айтканда жырга болайын деген нерсени эле кылып атасыз. Бирок бул аягы азап болот. Жаштыгыңызга сулуулугуңузга алданып бир балдар 5-10 сом берип коюшу мүмкүн, бирок эртең сизге эч кимге пайдаңыз тийбей калат. Сиз ошол учурда ойлонбойсузбу? Ошол учурда ойлонуңуз дейт карындашым. Фигураңызды эмес, сулуулугуңузду эмес. Көп кыздар бүгүн ден соолугунан көрө сулуулугун жогору көрөт да. Бул эң чоң ката жаңылыш пикир. Сулуулугун, өзүнүн сулуулугун ден соолугунан жогору көрөт. Неге жакшыраак кийинбедиң? Неге шапка кийбедиң? Чачым ушундай болуп калат дейт. Неге жакшыраак кийинбедиң? Неге куртуган кийбедиң? Муну кийимме бул чачым туура келбей калат. Бул эмне деген сөз? Сен ден соолугуң болбосо сулуулугуң кимге кереги бар? Мен бала төрөбөйм. Балам түштүм демип, фигурам бузулуп калат. Сен балаңдан фигураңды аясаң, ал фигураң кимге кереги бар? Баягы соцсеттерде мактаныш да жашоосу. Ушул башка эч нерсе эмес. Соцсеттерге сөзсүз түрдө күндө баягыдакайларын коюш керек, видео сүрөттөрүн коюш керек, жайлаш керек, бир катар бардыгынан баягыдакай нравицаларды алыш керек да. Жашоосу ушул болуп калган. Бирок ал билбейт, жан дүйнөсү кыйналып атканын, кысылып атканын, бул кылып аткан иштери туура эместигин өзү дагы билип турат. Бирок билсе дагы кайра кыла берет. Неге? Өзүн өзү ошентип оңтуксу келет, алдагысы келет. Бирок бул алдаш узакка барбайт. Ошону көрүп жаткандар, ошо жигиттерге сен сонусун деп монтип нравицаларды басып аткандар, аны калп эле көтөрүп аткандар, сен сулуу өзү желмоозунан айырмасы жок. Бирок кайра нравицаларды басып, асмандарга көтөрүп жаткан жигиттер силерге не иш бар? Сен ишиң кылбайсыңбы? Ошо нравица басып отургандар өзү бүт бекерчилер да, ошо бекерчи колуна иш келбеген бүт кыздарды аңдып жүргөндөр, булар бүт бекерчи адамдар болот өзүчө. Эркектер андай болбош керек дей. Баягы кыздарда түшүнүк пайда болуп калган азыр. Мен жалгызмын, индивидуалкамын мен, эч бир жерде жок мендей деген түшүнүк келип калган да. Сендей толуп жатат дүйнөдө. Сенден сулуулар толуп жатат. Ар бир маселеде имандуумун десең, сенден имандуулар толуп жатат. Мен мисалы хуникмен мисалы үчүн. Менден хуниктер толуп жатат мисалы үчүн. Айтайын деген маселе, сен өзүңдү жалгыз санаба, асмандарга көтөрүлүп алба. Калп эле баягы соцсеттен келген жалган комментарийлерге, жалган баягыдакайларга не деп коет, нравицалерге алданып калба. Реал жашоодо чыныгы жүзүң көрүнүп калат. Тамам? Халас?